Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз сиздер менен Ош ТВ телеканалы аркылуу көгүлтүр экрандан амандашып жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Билим гана адамды бийик жана эркин кылат деген жакшы сөз менен Көрөнгө плюс интеллектуалдык долбоорун баштоонун алдында турабыз. Албетте бүгүн сиздер менен биргеликте Ош шаарыбыздын мыктыларынын мыктысын, акылдууларынын акылдуусун, анан дагы эң билимдүүсүн тандап алмакчыбыз. Андыктан биздин экрандан эч кайда алыстабаңыздар. Мен алгач биздин бул жерде турган татынакай окуучуларды тааныштыраардан алдын оюндун шарттары менен тааныштырып кетейин. Биздин оюн негизинен 3 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгүбүз кеп куржуну деп аталат. Мында биздин досторубузга макал лакаптар берилет жана алар улап кетүүлөрү керек. Андан кийинки экинчи турубуз бул сөз дайра бөлүгү деп аталат. Мында биздин окуучуларга логикалык суроолор берилет. Албетте досторубуз ыкчам, анан дагы туура ойлонуп, эң жакшы жоопторду бериштери керек. Ал эми үчүнчү бөлүгүбүз категориялар бөлүгү деп аталат. Мында биздин досторубузга 3 категория берилет. 3 категориянын ичинен өздөрүнө жакындарын тандап алып, анан кийин ал жактагы суроолорго дагы туура жооп берүүлөрү керек. Анда эмесе биз бул жерде турган жакшынакай окуучуларыбыз менен тааныштыра берели. Бүгүнкү оюн өзгөчө оюн десек жаңылышпайбыз, анткени орус тилдүү мектептерден келген биздин татынакай билимгөй досторубуз. Анда эмесе биздин биринчи катышуучубуз Нишанова Назима сулуу кызыбыз. Менин атым Нишанова Назима. Мен Калинин атындагы номер 29 мектебинен окуйм. Менин ураным окуу жана окуу. Азаматсыз. Биздин кийинки катышуучубуз Абылбек кызы Азаттай өзүн тааныштырып өтсүн. Саламатсыздарбы, мен Абылбек кызы Азаттай. Мен номер 14-чү Каныбек Алтыбаев атындагы мектептен келдим. Менин ураным өз билимим менен гана ийгиликке жетишем. Азаматсыз, сизге дагы ийгилик каалап өтөбүз. Бүгүн биздин оюндун көркүнө көрк кошуп турган өзгөчө татынакай кыздардын арасында бир жападан жалгыз мырзабыз бар экен. Ал мырзабыз Мамасалиев Абалбек өзүн тааныштырып өтсүн. Саламатсыздарбы? Мен Мамасалиев Абалбек, Илим Ош мектебинин окуучусумун. Атаңдаштарыма ийгилик, өзүмө жеңиш каалайм. Азаматсыз, жакшы тилек жарымырыз дейт балким. Сиз жеңүүчү болуп аталып каласыз. Ал эми биздин кийинки татынакай оюнчубуз Жалалова Асел кызы өзүн тааныштырсын. Саламатсыздарбы? Мен Жалалова Асел, номер 40-чы Сергей Павлович Королёв атындагы орто мектебинин окуучусумун. Менин ураным билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Азаматсыздар, бул жерде биздин көрөрмандар көрүп турат. Бешөөңүздөр тең мыктылардын мыктысысыздар, анан дагы ар тарабынан келишкен мыкты күчтүү окуучуларсыздар. Анан биздин кийинки окуучубуз Турдуева Данагүл өзүн тааныштырсын. Саламатсыздар, менин атым Турдуева Данагүл. Мен номер 6-чы Макаренко атындагы орто мектептен келгенмин. Менин ураным окуу жана окуу. Мына урматтуу көрөрмандар, ушинтип биз бул жерде турган татынакай окуучулар менен да таанышып алдык. Бул жердеги окуучулар сөзсүз түрдө окуучулардан айырмаланып, өзгөчө билимге ынтызар, билимге суусап турган, кыргыздын келечегине жараган мыкты окуучулар эмеспи. Андыктан бул жерде турган окуучулар биринен өтүп бири күчтүү. Демек, бүгүн биздин оюнубуз кызыктуу жана жогорку деңгээлде өтөт деп ишендире кетейин. Эмесе мен биздин биринчи бөлүктүн кеп куржун бөлүгүн баштаардан алдын мен окуучулардан сурайынчы. Толкунданып жатасыңарбы? Ооба. Айрымдары толкунданып, айрымдары мен жеңем деп турат. Даяр болсоңор, анда биз оюнубузду баштай берели. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, урматтуу көрөрмандар, биздин окуучуларыбыз азыр мен жеңем, мен алдыга чыгам деп бардыгы жулкунуп турат. Буюрса, булар даяр экен. Булар даяр болсо, биз сөзсүз түрдө оюнубузду баштай берүүгө милдеттүүбүз. Биздин биринчи бөлүгүбүз кеп куржун бөлүгү деп аталат. Мында биздин окуучуларга биз макал лакаптарды беребиз. Алар туура улап кетүүлөрү керек. Анан дагы ар бир окуучуга 1 санынан баштап 15 санына чейин 3 гана санды тандоого мүмкүнчүлүктөрү бар. Алардын ичинен өздөрүнө жаккан 3 санды тандап алышат дагы. Ошол суроолорго жооп беришет. Биз биринчи сурообузду Назима кызыбызга берип баштайбыз. Сиз
Сандардын арасынан өзгөчө кайсы сандарды жактырасыз жана кайсы сандарга жакынсыз? 5. 5ке. Дагы кайсыл санды тандайбыз? 1 жана 2. Биздин Назима айымыбыз 5ти, 1ди, 2ни тандап алды. Демек, биз сизге дал ушул суроолорду беребиз. Сиз бул макала каптарды улап кетүүңүз керек. Түшүнүктүү эле болдубу? Анда биз баштай берели. Биринчи сандын суроолорун берели. Агасын агалай албаган. Ана ойлонобуз, Назима. Жок. Агасын агалай албаган душманын сагалайт. Ал эми сиздин экинчи тандооңуз бул 2 саны болчу. Өз камын ойлогон өспөйт. Ойлонобуз. Жок. Тилекке карашы биз экинчи сурообузга жооп ала алган жокпуз. Мен туура жообун айтып коеюн. Өз камын ойлогон өспөйт, эл камын ойлогон көктөйт. Кыжалат болбой эле коюңуз. Кийинки баскычтардагы кийинки суроолордо балким сиз туура жоопторду берип каласыз. Ал эми дагы сиз 5 санын тандаган элеңиз, 5 санынын суроосун окуй берсем. Ак эмгек азаптан коргойт, карылык. Назима айымыбыз тилекке карашы бул 3-чү тандоосуна дагы туура жооп бере алган жок. Мен туура жообун айтып коеюн. Ак эмгек азаптан коргойт, карылык жолуңду торойт. Биз кийинки кызыбызга өтө берели. Кийинки кызыбыз Абылбек кызы Азатай. Сиздин тандоо мүмкүнчүлүгүңүз бар. Эмнелерди тандайсыз, кайсы сандарды? 3, 6 жана 8. Анда мен сизге дароо эле суроолорду бере берейин, Даярсызбы? Айдын жанында булуттун баркы жок. Байдын жанында кимдин баркы жок? Кедейдин баркы жок. Азаматсыз. Биз кийинки тандооңузга өтө берели. Ырыскысыз эмне болбойт? Ырыскысыз эл болбойт. Бул суроого жооп бере албадыңыз. Мен кийинки тандооңузга өтө берейин. Алыстагы душмандан аңдып жүргөн эмне жаман? Алыстагы душмандан аңдып жүргөн дос жаман. Азаматсыз. Биздин Азатай бери суроосуна жооп бере албай, 2 суроосуна туура жооп берди. Азаматсыз. Ал эми мен кийинки суроолорумду кийинки досторума бере берейин. Абалбек мырза, сиз кайсыл сандарды тандайт элеңиз? 4 санын жана 7, 14. 4, 7, 14. Сиз дагы даяр болсоңуз керек, Кыргыз макал лакаптарын көп эле билесизби? Антип айта албайт элем. Күнүмдүк турмушуңузда колдоносузбу? Колдонгондор болот. Кеттик, анда биз азыр сиздин, эгерде сиз чындап эле күнүмдүк турмушуңузда колдоно турган болсоңуз, бул жерде көрсөтөсүз деп ишенебиз. 4-чү сандагы суроолорду окуй кетейин. Оң колуңдун ачуусу келсе, сол колуң менен бас дейт. Кийинки суроолорго өтө берели. Мейли. Эч нерсе эмес, кийинки суроолорго жооп бересиңер деп үмүт кылабыз. Абийирдүү жигитке эмне жолугат? Ажалдуу кийик жолугат. Азаматсыз. Биз Абалбек мырзадан туура жооп ала алдык. Биздин Абалбек мырзабыз биринчи тандоосуна туура эмес жооп берип, экинчи тандоосуна туура жооп берди. Бул жакшы ийгилиги деп айта кетели дагы. Кийинки 3-чү тандоосунун суроосун берейин. Абалбек, айтчы, адам эмнеси менен даңктуу? Эмгеги менен даңктуу. Азаматсың. Мына ошентип биздин Абалбекибиз дагы өзүнүн акыркы тандоосуна туура жооп берди. Биз кийинки кезекти Татынакай Асел кызыбызга берели. Мен 12, 13. 12, 13, 15 сандарын тандадыңыз. Мен да сизге азыр суроолорумду окуйм, сиз да даяр болсоңуз керек. Менимче сизден эң туура, сонун кызыктуу жоопторду алабыз деп үмүт кылабыз. Адам ачтан өлбөйт, эмнеден өлөт? Адам ачтан өлбөйт. Жообуңуз барбы? Жок. Тилекке каршы Асел кызыбыз
толкундангандыктан туура жооп бере албай калды болуш керек. Кийинки тандоосуна өтө берели. Шыбыр кеп болбойт, эмне эп болбойт? Шыбыр. Жообуңуз барбы? Тилекке каршы Асель кызыбыз бул экинчи тандоосуна да туура жооп бере алган жок. Мен кийинки тандоосуна кезек берейин, азыр буюрса туура жооп берет. Акак көркү берметте, азамат көркү Эмгекте. азаматсыз. Мына урматтуу көрөрмандар, биздин Асель айныбыз эми гана жанданып, эми гана күчтүү ойлонуп туура жоопторун бере баштады. Туура, албетте, мен кийинки кызыбызга өтө берейин. Биздин эң татынакай айыбыбыз Данагүл азыр өзүнүн эң сонун жооптору менен сиздерди таң калтырат, кубандырат деп ишендире кетейин. Данагүл, сизге тандоо мүмкүнчүлүгү кайсы сандарды тандайсыз? 9, 11 жана 17. 9, 11 жана 17. Мен азыр биздин бул жерде турган татынакай Данагүл кызыбызга тандоолоруна суроолорду бере берейин. Биринчи тандоосуна болгон суроону окуй кетейин. Амал көйдү ашынам дебе, ач көз. Ач көз байды кошунам дебе дейт. Кийинки тандоосуна өтө берели. Адам эмнеси менен адам? Адам акыл менен адам. Азаматсыз, акылы менен адам. Кийинки тандооңуз кедейдин байлыгын эмне кылганда көрөсүң, Данагүл? Көчкөндө. Азаматсыз. Сиз өзүңүздүн акыркы тандооңузга туура жооп бере алдыңыз. Буюрса азыр бизге Замира айым жыйынтыкты чыгарып берсе, анан кийин бул жерге сиздердин татынакай окуучуларыңыздардын алган балдарын көрө аласыздар. Урматтуу көрөрмандар, биз биринчи бөлүгүбүз кеп куржун бөлүгүн аяктап жаткан учурубуз. Биздин оюндун эрежеси боюнча негизи биринчи турдан аз упай алган эки окуучубуз менен коштошуубуз керек болот болчу. Азыр мен сиздерге балдарын айта кетейин. Нишанова Назима Тилекке каршы биринчи бөлүгүбүздө бир дагы сурообузга туура жооп бере алган жок. Андыктан Назимага 0 упай. Ал эми кийинки Абылбек кызы Азатай кызыбыз биз тараптан берилген суроого 3 суроонун бирөөсүнө туура эмес жооп берип, экөөсүнө туура жооп берди. 2 упай менен алдыда кетип баратат. Ал эми Мамасалиев Абалбек мырзабыз бир суроого туура жооп бербей, 2 сурообузга туура жооп берди. Бул дагы буюрса алдыда кетип баратат. Ал эми Жалалова Асель кызыбызга берилген 3 суроонун 2 суроосуна туура эмес жооп берип, 1 суроосуна гана туура жооп берген. Тилекке каршы сизге 1 упай. Ал эми кийинки кызыбыз татынакай болгон Тордоева Данагүл 2 упайга ээ болду деп айтсак болот. Ал эми бул жерден бүгүн биз азыр Нишанова Назима жана Жалалова Асель кыздарыбыз менен коштошобуз. Сиздер эч качан капаланбаңыздар. Сиздер буюрса өзүңүздөрдүн мектебиңиздерде канчалаган окуучулар болсо, ошолордун арасынан сурулуп, мына мынтип Ош шаарындагы 5 окуучулардын бирден бири болуп отурган бир өзү сыймык. Андыктан буюрса сиздердин келечегиңиздер алдыда. Бул эле сынак менен чектелип калбай, кийинки сынактарда да мүмкүн көрүшүп калаттырбыз. Сиздерге ийгилик, жакшы окуңуздар. Бүгүнкү Ош ТВ каналынын Көрөнгө плюс интеллектуалдык теле долбоору жакшы өттү. Оюн мага аябай жакты. Бардыгына ийгилик каалайм, келип катышып кетиңиздер. Рахмат. Кимде ким окуй билсе олжо табар, кимде ким билим алса олжо алар. Мына ушундай эң бир мыкты айтылган сөз менен Көрөнгө плюс интеллектуалдык долбоорубуздун экинчи бөлүгү баштоонун алдында турабыз. Биздин окуучуларыбыз бул жерде аябагандай өздөрүнүн болгон күч аракетин жумшап даяр турушат. Биз тараптан берилген суроолорго буюрса булар дагы эң мыкты жооп беришет дагы. Анан сиздер менен биргеликте Ош шаарынын мыкты окуучусун тандап алабыз.
Биздин экинчи бөлүгүбүз сөз дайра бөлүгү деп аталат. Мында биздин бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай 3 окуучубуз ат салышат. Буларга логикалык суроолор берилет. Сөзсүз түрдө өзгөчө ойлонуп, анан дагы так, тез, бачым суроолорго жооп берүүлөрү керек. Мен экинчи бөлүктү баштаардан алдында достордон сурайынчы. Даярбызбы, достор? Даярбыз. Даярбыз деп акыралчы. Даярбыз. Мынакей урматтуу көрөрмандар, биздин балдардын өзгөчө даяр экенин көрүп турасыздар. Экинчи турда дагы менимче жакшы оюн көрсөтөбүз деп ишенебиз. Мен экинчи бөлүктүн суроолорун берип баштасам, сиздерге түшүнүктүү эле болду болуш керек. Логикалык суроолорго жооп бересиздер, Аң сезим, ойлоо сезим деген өзгөчө бул жерде талап кылынат. Андыктан аракет кылыңыздар. Эгерде кимде мен тараптан берилген суроого туура жооп боло турган болсо, дароо жообуңуздарды айтсаңыздар болот. Түшүнүктүүбү? Адам аркасын эмнеге карайт дейт, урматтуу көрөрмандар. Биз тараптан биздин татынакай окуучуларга кызыктуу, көңүлдү көтөргөн десек да болот, суроолор болот. Андыктан достор жакшылап ойлонобуз. Суроому дагы бир жолу кайталайынчы. Адам аркасын эмнеге карашы мүмкүн? Жооп барбы, достор? Менимче экинчи турубуздун биринчи суроосуна менин окуучуларым жооп бере алган жок. Адам аркасын эмнеге карайт деген суроого биз мындай жооп беребиз, урматтуу көрөрмандар. Аркасында көз жок үчүн. Кийинки суроолорго төрөлүбү? Кайсы ат жүрөт, бирок чөп жебейт? Сиздер бул суроолорду балким сабак учурунда, балким досторуңуздар менен отурганда көп эле жолу уксаңыздар керек. Андыктан кызыктуу жооптор чыгат, ойлонуп көрүңүздөр. Кайсы ат жүрөт, бирок чөп жебейт деген сурообузга азыр Азатай кызыбыз кызыктуу жооп берем деп турат. Адамдын аты жүрөт, бирок чөп жебейт. Жок, тилекке каршы сиздин тапкан жообуңуз туура эмес болуп калды. Шахматтагы ат дейт. Шахмат ойнойт белеңиздер? Мына ушундай эле жөнөкөй эле жооп. Кийинки суроолорумду бере берейин. Түлкүдө биринчи дейт, бүркүттө акыркы. Эмне жөнүндө сөз болуп жатат? Түлкүдө биринчи, бүркүттө акыркы. Азатай жооп берсинчи. Т тамгасы түлкүдө биринчи, бүркүттө акыркы. Азаматсыз. Мынакей, урматтуу көрөрмандар, биздин Азатай кызыбыз эң сонун туура жообун берди. Мен кийинки суроолорума өтө берейин. Биринчи майда кар жаайт. Муну кандай түшүнсө болот? Бизге Абалбек мырзабыз жооп берип көрсүнчү. Анткени майрамдар күн жылы айы болгон үчүн кар жайт деп сыяктуу айткан деп ойлойм. Сиздин оюңузча ошондой, бирок жаз мезгили келип атса кар жаашы мүмкүнбү? Жок. Демек сиздин жообуңуз туура эмес. Биринчи майда кар жаайт дейт, урматтуу менин катышуучуларым. Алгач ирик чоң эмес, кичинекей майда карлар жеткен. Түшүнүктүү болду? Кеттик анда, мына ушундай жөнөкөй эле жоопторду берсеңиздер болот. Мен кийинки суроолорума өтө берейин. Алар алдаган кишини жактырышпайт. Бирок алар өздөрү дайыма көп алдашат. Алар алдаган сайын атактуу болуп бара беришет. Биринчи, менимче бул жерде турган 3 окуучубуз тең бул суроого жооп беришет болуш керек. Бирок мен биринчи мүмкүнчүлүктү Данагүл кызыбызга беребиз. Данагүл? Булар футболисттер болушу мүмкүн. Азаматсыз. Футболисттер да алар алдаган сайын атактуу болушат да. Мен кийинки суроолорума өтө берейин. Сырдуу сандыктын ичиндеги нерсенин 5 бармагы бар, бирок тырмагы жок дейт. Эмне болушу мүмкүн? 5 бармагы бар экен, бирок тырмагы жок. Бизге Азатай кызыбыз жооп берсинчи? Бул колкап. Урматтуу көрөрмандар, биздин Азатай кызыбыз дагы туура жооп берди. Кийинки суроолорума өтө берейин. Дүйнөдө эң көп ырдалган ыр кайсыл ыр эле? Сиздер дайыма билесиздер.
Бул англисче ырдайбыз. Happy birthday to you деп туулган күнүңүз менен. Day to you. Happy birthday to you. Азаматсыз. Урматтуу көрөрмандар, биздин окуучулар эле эмес, сиздер дагы бул ырды ар дайым сиздер эле эмес, дүйнө эли бул ырды аткарып келишет. Ошондуктан биздин Азатай кызыбыз туура жооп берди. Анда эмесе мен кийинки суроолорума өтө берейин. Троллейбус түндүктөн батышты көздөй бара жатса, түтүнү каякты көздөй чыгат дейт. Ойлонуп көрөлүчү. Троллейбустун түтүнү түндүк жакка карай жол алат. Батыш жакка карай. Сиздин оюңузча ошондой, бирок биз Данагүлгө мүмкүнчүлүк берип көрөлүчү. Троллейбустун түтүнү өдөнү карай көздөйт, асманды карай. Жок, достор, жакшылап ойлонолучу. Жооп барбы? Анда мен силерге туура жообун айтып коеюн. Троллейбустан түтүн чыкпайт экен, достор. Келиңиздер, урматтуу көрөрмандар, биз кийинки суроолорубузду бере берели. Бир бай менен кедейдин үйү өрттөнсө, милиция барып кимисинин үйүн биринчи өчүрөт дейт. Кимисинин үйүн биринчи өчүрүшү мүмкүн? Милиция өрт өчүрбөйт да, аны атайын өрт коопсуздуктага келген адамдар өчүрөт. Азаматсыз. Мынакей урматтуу көрөрмандар, биздин Азатайды колдоп коштоп отургандар болсо, эң сонун туура жообун өчүрдү. Албетте милиция барып өрт өчүрмөк беле, өрт өчүргүчтөр өчүрөт да. Мен кийинки суроолорума өтө берейин. Кандай учурда биринчи дүйшөмбү эмес, бейшемби күнү келет? Ойлонуп көрөлүчү. Кандай учурда биринчи дүйшөмбү эмес, бейшемби күнү келиши мүмкүн? Дүйшөмбү өзү биринчи келсе, анан бейшемби келсе. Бирок кандай учурда биринчи келет дейт? Ойлонобуз. Жөнөкөй эле жооп чыгат мындан деле. Тилекке каршы мен бул суроомо жооп ала алган жокмун. Кандай учурда биринчи дүйшөмбү эмес, бейшемби күн келет дегендин жообун айтып коеюн. Алфавиттик тартип менен караганда дейт. Түшүндүңүздөрбү? Ал эми мен кийинки суроолорума өтө берейин. Кандай материалдан кийим тигүүгө болбойт? Кийим тиккенди жактырасыздарбы? Сизчи? Сиздердин туура жообуңуздарды күтүп жатабыз. Кандай материалдан кийим жасоого болбойт? Кызыктуу, жөнөкөй жооп чыгат. Эгер жакшылап ойлонсоңуздар. Бизге Азатай кызыбыз жооп берсинчи. Бул жыгачтан. Кандай материалдан кийим жасоого болбойт? Тагыраак туура жооп бергенге аракет кылалы. Бизде жооп барбы? Эгерде бизде жооп жок болсо, мен убакытты созбой кийинки суроомо өтөрдөн алдын. Кандай материалдан кийим жасоого болбойт дегендин жообун айтып коеюн. Курулуш материалдарынан. Сөздүн мааниси. Мына урматтуу көрөрмандар, биз бул сурообузга туура жооп ала алган жокпуз. Андыктан кийинки сурообузга өтө берели. Волтердин ою боюнча биз аны менен саламдашабыз, бирок сүйлөшпөйбүз. Биз аны менен ар дайым саламдашабыз, бирок сүйлөшпөйт экенбиз. Биз аны менен саламдашабыз, бирок сүйлөшпөйбүз. Биз аны менен ар дайым саламдашабыз, бирок сүйлөшпөйбүз. Ким менен болушу мүмкүн? Ойлонуп көрүңүздөрчү. Бизге Данагүл кызыбыз жооп берем деп турат. Данагүлдүн жообун алып көрөлү. Бул күн болуп. Сиз күн менен учурашасызбы ар дайым? Жок. Так жок, э? Биз Абалбекке мүмкүнчүлүк берип көрөлүбү? Күнүмдүк жашообузда саламдашканыбыз үчүн бирок аны менен сүйлөшпөйбүз деп ойлойсуз, э? Тилекке каршы сиздин жообуңуз дагы туура эмес болуп калды. Туура жообун айта кетейин. Алла Таала менен учурашып, бирок сүйлөшө албайт экенбиз. Мен кийинки суроолорума өтө берейин. Кайсы аттын койругу жок?
Кайсы аттын куйругу жок болушу мүмкүн? Ойлонуп көрүңүздөрчү. Кызыктуу жообу бар. Шахмат оюнундагы аттын куйругу жок. Биз Азатайдан дагы бир жолу туура жооп алдык. Мен акыркы суроолорума дагы келип калдым. Адам кайсы буюмга өтө ишенет? Адам кайсы буюмга өтө ишенет? Жооп барбы? Адам кичинесинен баштап чоңуна чейин эле үйдү кулптоочу кулпуга ишенет экенбиз. Мен кийинки суроолорума өтө берейин. Алфавитте канча тамга бар дейт? Ким жооп берет? Алфавитте канча тамга бар? Алфавитте 7 тамга бар. Азаматсыз 7 тамга бар да. Мынакей урматтуу көрөрмандар, биздин акыркы сурообузга Данагүл кызыбыз өзүнүн туура жана кызыктуу жообу менен дагы аягына чыгарып алдык. Биз ошентип урматтуу көрөрмандар, сөз дайра бөлүгүнүн соңуна чыгып жаткан учурубуз. Бирок бул жерде турган Татынакай 3 окуучубуздун жыйынтык балдарын сиздерге айта кетели. Бизге Азатай кызыбыз 5 упай топтоп алдыда кетип бара жаткан учуру. Ал эми Абалбек мырзабыз тилекке каршы экинчи оюнда жакшы оюн көрсөтө албай калды окшойт. Тартындыбы же болбосо сүрдөдүбү айтор Абалбек 0 деген упайга ээ болуп калды. Ал эми Данагүл кызыбыз болсо 2 упай менен буюрса 3-чү турда Азатай кызыбыз менен биргеликте финалга ат салышат. Ал эми Абалбек мырзабыз менен коштошууга туура келет. Абалбек, сен эч качан маанайыңды чөктүрүп анткени сен дагы эң мыкты окуучулардын бирисиң. Кандай оюн көрсөттүм деп ойлойсуң? Сага эмнелер тоскоолдук кылды? Мага оюн абдан жакты, бирок экинчи турдун логикалык суроосунда кыйынчылыктар калган болчу. Ошол себептен утулдум деп ойлойм. Азаматсыз, сиз утулган жоксуз. Мындай мүмкүнчүлүктөр боло берет. Сөзсүз түрдө мелдеш дегендей бирөө жеңиш керек, бирөө жеңилиш керек дегендей. Мелдеш деген мелдеш да, Сизди узатып алалы, сизге ийгилик. Ал эми бул жерде турган Данагүл жана Азатай менен 3-чү турда көрүшөбүз. Окуу билим алдыңдагы шамчырак, билим алсаң маңдай ачык жаркырап деп өз кезегинде Жусуп Баласаган атабыз бекеринен айтпаган чыгар. Урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөр деле көп болдуңуздар болуш керек. Бул жердеги досторубуз талыкпай алган билиминин мөмөсүн мына ушул жерде көрсөтүп жатышат. Ушул жерде эң сонун билимдерин сиздер менен биргеликте, анан дагы өздөрүнүн мыкты деген достору менен биргеликте бул жерде аныктап жатышат. Андыктан бул жерде турган эки Татынакай кызыбызга да ийгилик каалап өтөлү. Биз ошентип 3-чү бөлүгүбүз категориялар бөлүгүнө дагы келип жеттик. Категориялар бөлүгүндө бизде бүгүн 3 категория болот. Жаныбарлар дүйнөсү, спорт жана мектеп. Биздин экинчи турубузда жакшы алдыдагы бал менен 5 упай топтогон Азатай кызыбыз биринчи тандоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Андыктан Азатай, сиз категориялардын 3 категориянын бирисин тандооңуз керек. Мен жаныбарлар категориясын тандап алдым. Азаматсыз, эмне үчүн сиз жаныбарлар категориясына токтолуп жатасыз? Мен өзүм жаныбарларга абдан кызыгам. Бош убактымда окуп жана алардын дүйнөсү өтө кызык мен үчүн. Мен ошолордун жашоосун буйруса чоңойгондо изилдеп билгим келет. Үй жаныбарларыңыз барбы? Бар. Эмнени багасыз үйдө? Биз үйдө тотту куш багабыз. 2 тотту куш багабыз. Тотту куштарыңыз сүйлөп калгандыр, Ооба, сүйлөп калды. Эмесе ийгилик сизге. Анда эмесе биз кийинки кызыбыз Данагүлгө тандоо мүмкүнчүлүгүн берели. Мен мектеп категориясын тандайм. Мектеп категориясын тандайсыз. Келечекте сиз ким болосуз? Келечекте мен дарыгер болгум келет. Эмне үчүн дарыгер болгуңуз келет? Мугалим болбойсузбу? Балким башка тармактарды карап көрөт келеңиз. Билбейм, дарыгердин мага жагат, ушундай адамдарга жардам берип, жүргүм келет. Азаматсыз. Биздин жашообуздун эң негизги кесипкөй инсандарынын бирин дагы сөзсүз түрдө дарыгерлер толуктайт эмеспи? Дарыгерлер болбосо болбойт да. Буюрса биздин келечектеги дарыгерибиз Данагүл мектеп
категориясын тандап алды. Андыктан мен биздин Татынакай окуучуларыбыз даяр болсо, суроолорумду берип баштайм. Биринчи Азатайдан баштайм суроону берүүнү. 3-бөлүгүздөгү категориялар бөлүгүндө ар бир категорияда 10 суроо бар. Андыктан мен тараптан берилген суроолорго бат-баттан туура так жооп бериңиздер керек. Азатай, баштайбызбы? Баштайлы. Биздин жаныбарлар дүйнөсү категориясынын алгачкы суроолору Азатайга ийгилик кылып өтөлү. Арстан, жолборс, леопард, гепард жаныбарлардын кайсы түрүнө кирет? Булар семейство псов. Кыргызча. Бул Арстан, жолборс, леопард, гепард жаныбарлардын кайсы түрүнө кирет? бул мышыктардын түрүнө. Мышык сымалдарга Сымалдарга кирет. кирет. Азаматсыз. Мен кийинки суроолорума өтө берейин. Көк кит сүт эмүүчүлөрдүн эң чоңу. Анын салмагы 130 тоннага жетет. Анын бир гана нерсеси пилдин салмагын ээлейт экен. Киттин эмнеси жөнүндө сөз болуп жатат? Анын куйругу. Жок, тили жөнүндө сөз болуп жатат. Кийинки суроолорума өтө берейин. Жылына бир жолу жаныбарлар бир нерсени алмаштырат. Эмнесин алмаштырат? Бул терисин. Жүнүн алмаштырат. Кийинки суроолорубузга өтөбүз. Деңиз ташбакасы бүт өмүрүн деңизде өткөрөт, бирок жылына бир гана жолу кургактыкка чыгат экен. Алар көбөйүшүп аткандай кургакка чыгат. Азаматсыз жумурткалаш үчүн, Кийинки суроолорго өтө берейин. Ат адамдын канаты деген жакшы макал бар. Анда кайсы жаныбар адамдын досу болушу мүмкүн? Ит. Азаматсыз. Кийинки суроолорума өтө берейин. Башкалардан айырмаланып, эт да, жашылча да жей берген жаныбар кайсы жаныбар? Эт да жашылча дагы. Кийинкиме өтө Башкалардан айырмаланып, эт да, жашылча да жей берген жаныбар бул аю. Кийинки суроолорума өтө берейин. Жырткыч жаныбарлар чөп жөөчү жаныбарлардан айырмаланып, эмнесиз көпкө чыдап жүрө алат? Жырткычтар. Жырткыч жаныбарлар чөп жөөчү жаныбарлардан айырмаланып, эмнесиз көпкө чыдап жүрө алат? Суусу жок, көпкө чыдап жүрө берет. Тамаксыз. Кийинки суроолорума өтө берейин. 8 буттуу жөргөмүч сымалдардан кумурскалар эмнеси менен айырмаланат? Алар абдан жумушту жакшы аткарат, алар эч качан талыкпайт, чарчабайт. Ошонусу менен өзүм. Жооп туура эмес, 6 буту менен айырмаланат. Кийинки суроомо өтө берейин. Чиркейлер абдан тажатуучу курт кумурскалар. Алар олжолорун көбүнчө кайсы мезгилде издешет? Кечкурун. Азаматсыз жооп тура. Кийинки суроолорума өтө берейин. Учпай турган канаттуу кайсы канаттуу? Тоок. Жок, пингвин. Мына ушинтип биз Азатайга берилген 10 суроонун ичинен азыр бул жактан жыйынтык чыгарып анан кийин жалпы балын айтабыз. Андыктан мен кийинки кызыбызга кезекти бере берейин. Данагүл менимче даяр болсо керек. Данагүл кызыбыз даяр болсо мен оюнду баштай берейин. Сиз мектеп категориясын тандагансыз, Анда кеттик, мен сизге алгачкы суроолорумду бере берейин. Орто мектептин бүтүрүүчүсүнө мамлекет эмне тапшырат? Аттестат. Азамат туура. Кийинки суроолорубуз. Совет бийлиги орногонго чейин кыргыздардын кат сабатсыздыгын кимдер жоюшкан? Мугалимдер. Солдаттар жоюшкан. Тилекке каршы туура жооп алган жокпуз. Молдолор жоюшкан. Кийинки суроолорума өтө берейин. Класстык журналдагы сандар эмне деп аталат? Кийинки. Баалар. Тарбия кенин мектепте деп атап келебиз. Ал эми билим кенин эмне дейбиз? Акыл. Китеп. Кийинки суроолорума өтө берейин. Башталгыч класстын бүтүрүүчүлөрү деп кайсы окуучуларды айтабыз? 4-класс бүткөн окуучулар. Туура. Окуучуларды сабакка эмне менен чакырат? Коңгуроо менен. Туура. Ак кеме поездинде Момунчал небересине эмне сатып берет? Сумка. Туура. Кийинки суроолорума өтө берейин. Билим күнү кайсы күнү белгиленет? 1-сентябрь. Туура. Дүйшөндүн мектеби деп аталган мектепти Чыңгыз Айтматовдун кайсы чыгармасынан кезиктиребиз? 1-мугалим. Туура. Балдардын ден соолугуна кам көргөн мектептеги сабак? Биология. Жок, ЗОЖ. Тилекке каршы жоогуңуз туура эмес, дене тарбия сабагы дейт. Мынакей урматтуу көрөрмандар, биздин Данагүл кызыбыз дагы бир топ суроолорго туура жооп берди. Данагүл, айтыңызчы, сиз кандай оюн көрсөттү деп ойлойсуз? Билбейм.
Сизди эл тараза, эл сынчы дейт, элдер баалады болуш керек, Биз Азатай кызыбыздан сурап көрөлүчү. Мен өзүм билген жоопторду айттым. Билбегендерим азыр билип алдым. Бул мага өтө көп нерсени ушул оюндан билдим. Билбеген суроолордун да жообун билип алдым. Ошого абдан сыймыктанып жатам. Эми дагы чакырсак келет белеңиз? Албетте келет элем. Азаматсыз. Урматтуу көрөрмандар, биз ушинтип 3-чү бөлүгүбүз категориялар бөлүгүн дагы жыйынтыктап жатабыз. Азыр буюрса сиздерди толкундантып, сиздер чыдамсыздык менен күтүп жаткан булардын топтогон балдарын азыр сиздерге айтып беребиз. Мен сиздер менен жыйынтыктоочу бөлүктө көрүшөм. 3 нерсе акылга күч кошот экен. Илимдүүлөр менен баралашуу, тажрыйба жыйындысы жана туруктуу мүнөз. Менимче урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөр деле баамдап турдуңуздар болуш керек. Бүгүнкү оюнга катышкан окуучуларыбыздын бардыгында дал ушул сапаттар кезигет. Бирок тилекке каршы оюн дегенде биз сөзсүз түрдө бир жеңүүчүнү аныктап алышыбыз керек. Ош шаарынын эң мыкты окуучусу жана мындай Чыңгыз Айтматовдун 8 томдук китеби, анан дагы финалга жолдомо алган окуучуну аныкташыбыз керекти. Андыктан мен сиздерге бүгүнкү оюндун жыйынтыктоочу балдарын айта кетейин. Бизде Данагүл кызыбыз жалпы балын топтогондо 10 упай алды. Ал эми кийинки Азатай кызыбыз 12 упай менен финалга жолдомо алды. Биз Азатайды куттуктап коелу. Биздин бүгүнкү оюндун жеңүүчүсү финалга жолдомо алган Азатай кызыбыз. Сиз өзүңүздү кандай сезип жатасыз? Бүгүнкү оюнда жеңүүчү болом деп ойлоп келдиңиз беле? Жок, мен ойлогон жок элем. Чынынан кыйын болду. Бардык атаңдаштарым кыйын болду. Алар да жакшы жооп беришти. Мен болгону кичине билген суроолорум түшкөн үчүн жакшыраак жооп бердим деп ойлойм. Бирок атаңдаштарым жакшы, өтө күчтүү болду. Азаматсыз, биз сизди куттуктайбыз. Ош шаардык мэриясы тарабынан берилип жаткан эң сонун белегибиз бар. Бул белекти сизге тапшырып коелу. Урматтуу көрөрмандар, биздин бул жерде турган Татынакай Данагүл кызыбыз өзүнүн өзгөчө билимин көрсөттү. Анан дагы Азатай кызыбыз дагы болгон күч аракети менен мына мынтип эң сонун жеңишке ээ болуп отурат. Биз Азатай кызыбызды бардыгыбыз куттуктайлы дагы мына мындай эң сонун китебибизди тапшырып коелу. Азатай, мындан ары дагы окууңа ийгилик. Бул китептерди бардыгын окуп чыккын, Азаматсың, Азатай. Акыл тозбос тон, билим түгөнбөс экен, урматтуу көрөрмандар. Мына ушинтип өзүңүздөр дагы бүгүнкү Көрөнгө плюс интеллектуалдык долбоорунан эң сонун оюнга күбө боло алдыңыздар. Сөзсүз түрдө биздин оюнга катышкан бардык 5 окуучубуз тең башка окуучулардан айырмаланып, өздөрүнүн билимдүүлүгү менен, зеректиги менен, анан дагы акылмандыгы менен айырмаланышты. Анан дагы сиздерге эң сонун оюнду көргөзүп берди деп ишенебиз. Ал эми урматтуу көрөрмандар, биз сиздер менен келирки чыгарылышта амандыкта көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.